Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, Кыргызстандын саясатына абройлуу бир окуя болду. Жакында эле Жогорку Кеңештин төраганын орун басары вице-спикер абройлуу депутаттардын бири Медералиев Америка Кошмо Штатына барып, ал жерден орусча айтканда ООН деп коет, кыргызча айтканда БУ, Бириккен Улуттар Уюму, бул болсо дүйнөлүк политика аренасында эң жогорку деңгээлде турган трибуна. Ошол жерден англис тилинде Кыргызстандын талабын тартышып, ошол жерден көйгөйдү айтып, жашынакай эл кубана турган, сыймыктана турган бир жакшы выступление болду. Мигранттарга кандай тиешеси бар, ошол выступлениени азыр ошо көрүп коюңуздар, андан ары сөздү улантабыз. Excellency Medirbek Aliyev, Kyrgyzstan. Thank you, Your Excellency, ladies and gentlemen, dear colleagues. The Kyrgyz Republic reaffirms its commitment to the Global Compact. First of all, let me express my gratitude for the opportunity to speak here at this International Migration Forum at the United Nations. The Kyrgyz Republic attaches priority importance to the development of international cooperation in the field of migration. We think that this platform plays a key role in strengthening global partnerships and developing migration management. Жогорку Кеңештин вице-спикери Медербек Алиев Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында баяндама жасады. Медербек Алиев өз сөзүндө Кыргыз Республикасы эл аралык укукту документтерде, ошондой эле глобалдык келишимде туруктуу сактаарын жана берилгендигин растады. Аталган жогорку иш-чараны ачып жатып, Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык секретары Антонио Гутерриш өз сөзүндө бүгүнкү күндө миграция маселеси бардык өлкөлөргө тиешелүү экендигин белгилеп, бул глобалдык маселени биргеликте чечүүгө чакырды. Медербек Алиев Кыргыз мамлекети эл аралык кызматташууну бекемдөөнү жана эл аралык пикир келиспештиктерди диалог аркылуу чечилишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Thank you for your attention. Негизи Жогорку Кеңеште Кудай буйрса жашынакай состав келди, жаштар келди, жаштардын амбициясы менен мамлекетке койгон максаты, көз карашы, өнүктүрүү боюнча такыр башка деңгээлде. Медералиев ошол мигранттардын шайлоо убагында мигранттардын колдоосун эң көп алган депутаттардын бири. Кудай буйрса мындай көрүнүш кыргыз саясатында абдан жакшы көрүнүш болмокчу. Жакында эле ошо Бишкек шаарында командировка барганда Медер мырза менен жолугуп, жашынакай ошо мигранттардын көйгөйү боюнча сүйлөшүп, ошо бир нечеден турган концепцияны, ошо мигранттардын жашоосун кандай өзгөртө турган, кантип мекенге алып келсек эмне кылабыз, же болбосо Россия Федерациясына калып иштесе аларга кандай жардам беребиз деп абдан бир жашынакай отуруп талкуу кылдык. Кудай буйрса жакын арада ошол биздин берген сунуштардагы Медер мырза өзүнүн эсине алып, командасы менен чогуу мигранттардын жашоосун жеңилдетүү үчүн, мекендештерди көйгөйүн чечүү үчүн чоң салым кошот деп ишенебиз. Кудай буйрса ушундай абройлуу депутаттарыбыз, грамотный депутаттарыбыз көп болсун. Бар болуңуздар, сак саламат болуңуздар мекендештер. Көптөн күткөн долбоорлордун бири мекендештер, атайын сиздер үчүн Бишкек шаарынан Батирлүү болумдагы мекендештер үчүн биринчи төлөмү жок, айына болгону 59 000 рубльдан баштап 5 жылга чейин рассрочка батыры сүйлөштүк. Негизле бир нече компания менен сүйлөштүк. Ушул долбоорду аягына чыгарып, Кыргызстанда эң алдыңкы курулуш компанияларды Москва жергесине алып барып, мекендештерге сунуштап баштайбыз. Андыктан катталып, номерди сактап коюңуздар, чалып туруңуздар, байкап туруңуздар, септеген көп сунуш болот. Бүгүнкү сунуш болсо БРК компаниясынан 5 жылга чейин рассрочка, Восток 7 деген турак жайды сунуштап жатабыз. Москва жергесине кеңсеңиз бар, телефон номерлерин астына жазып коюм, кайрылы бериңиздер. Негизле мекендештердин жашоосун жеңилдетүүгө көптөгөн ушундай долбоорлорду силерге тартуулап турабыз.